Qo'ng'irog'iga quloq solamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men sizga bera turgan so'rovim mundayda, men shaharda boshqa shaharlarda ishlab yurdim ko'p yildan beri. Aha. Kelip yılda var iş kılıp ketip turam. Ошондо мага ушундай мусулман, окуган, намаз окуган кезги балдар бар, досторум бар, көп айтып калды. Бир жыл көрүшпөйдүм аялым менен, кээде ушундай шарт болуп калат. Кээде 1,5 жыл болуп калат, кээде 6 ай болуп калат да. Aha. Келгенден кийин мага ушундай нерселер болду, көп айтты. Никени жаңыртыш керек деген да сөздөр болуп атат. Никени кандай ушуга бир жооп берсеңиз, Никени жаңыртыш керек дегенде кандай, мисалы үчүн сиз жыл сайын барып келсеңиз, 10 жолу барып келсеңиз, 10 жолу жаңыртасызбы деген сөз. Кандай түшүнөсүз өзүңүз? Рахмат сизге, рахмат, Аллах разы болсун. Бул сөзүңүз түшүнүктүү. Эгерде 6 айдан ашык алыстап кеткен болсо, аялы менен күйөөсү чогуу жашабай калган болсо, талак өзүнөн өзү түшүп калат деген сөз туура эмес. Ислам шариятында барыңыздарга маалым болгондой, талак 3 гана жолу берилет. 1 талак, 2 талак, 3 талак. 3 талак берилгенден же эркек менен аял 3 жолу ажырашкандан кийин 4-чү жолу кайра жараша алышпайт. Бул шарият оюнчук эмес, талак оюнчук эмес. Ошол себептен бул айтылган сөз туура эмес. Негизи ислам шариятында 6 айбы, 6 жылбы, 6 кылымбы, 6 дагы канча деп айтсак болот. Айтор 6 миллион жылбы талак өзүнөн өзү түшпөйт. Бир гана шартта түшөт. Эгерде аял менен эркектин ортосунда нике кыйылып жаткан убакта аял шарт кылса, урматтуу мен күйөөгө чыга турган жигит, эгерде мени 6 айга үзүрсүз, эч бир себепсиз, тамак ашымды бербестен, мени менен чогуу жатпастан, алыска, себепсиз кетип калсаң, 6 айдан кийин өзүм талак берүү укугун колума бересин деген шарт койсо, мына ушул шартты жаңкы эркек сөөрө кабыл кылган болсо, мына ошол убакта 6 айдан кийин аял өзүм бир талак койдум деп айтса, талак түшөт. Мына ушул нерсе бар шариятыбызда. Бирок момунда шарт коюлбаган учурда 2 жыл кетип калабы, 3 жыл кетип калабы, талак түшпөйт, өзүнөн түшпөйт. Демек түшпөгөндөн кайра нике кыюунун кажети жок. Ал эми сизге жанагы чала молдо дин бузат деп айтып аткандар, утур нике жаңыртып туруш керек десе, боптур, биринчи бузул нике жаңыртыңыз. Сиз жыл сайын бар 10 жыл барсаңыз, 10 жолу нике кыйсаңыз, 3төн кийинкиси өтпөйт, лимит түгөнүп калат. Ошол себептен бул сөз туура эмес, тууганым. Анан экинчи маселе, эгерде көп убакытка чейин аял менен эркек жашабастан эркек кетип калса, аялдын укугу бар эркекти чакыртканга. Эгерде тамак аш маселесинде 6 айга чейин тамак аш менен карабай кеткен болсо, ислам сотуна берсе, ислам соту өндүрүп, аялга башка бирөөдөн карыз алып берет. Эркек келгенден кийин мына ушул карызды төлөйт. Бирок ислам сотунун, ислам казысынын алакандай бир кагазы, буйругу болуу керек. Ал эми 4 айга чейин аялы менен жыныстык байланышта болбосто, аял эркек катары келип кумарын кандыра албаса, аял 4 айдан кийин кайрылууга уруксат берилет. Күйөөм келип жашаган жок мен менен, күйөөмүн жытын жыттаган жокмун деп айткан болсо, анда ислам казы күйөөсүн чыкытат, келип аялы менен чогуу жашагын деп айтат. Эгер келбеген болсо, анда ошол убакта ислам казысы ажыраштырганга балким кайсы бир чараны көрүшү мүмкүн, ага чейин ажырашпайт. Демек 6 айда, 1 айда, 1 жылда түшүп калат деген сөздөрдүн бардыгы жөө-жомок, бул кыргызча шарият деген сөз. Ошон үчүн жанагыдай чала молдо дин бузат деген сөз бекеринен чыккан эмес. Бизге дагы бир коңгуроо бар, кулагым сизде. Саламатсызбы? Саламатчылык, Кудайга шүгүр. Мен сизге суром, бул күйөөсү аял менен мындай ичкен абалда келип, аялына 3 талак берсе, ошон жарашкан эмес бары. Жана ошол убакта 2 каттуу болгон аял. Рахмат. Сиздин сурооңуз 2 бөлүктөн турат. Күйөөсү мас убакытта айтылган талак түшөбү? Экинчи маселеси, кош бойлуу аялга айтылган талак түшөбү? 2 учурда тең түшөт. Кош бойлуу болуп калуу же эркекти мас болуп калуусу бул талактын түшүүсүнө тоскоолдук боло албайт. Албетте, эркек мас болгон учурда акыл эси өзүнүн ордунда болбойт. Өзү билбеген абалда айтып жиберүүлөрү мүмкүн. Бирок биздин аалымдарыбыз омундай учурда ошол эркектин арам нерсе ичкендигине жаза катары деп ошол мас адамдын талагын түшүргөн шариятта айтылынат.
Ал эми кош бойлуу убагында айтылган талактар дагы түшөт, бирок анын иддасы гана ошол кош бойлуулук бүткөндөн кийин, төрөттөн кийин гана иддасы бүтөт деп эсептелинет. Анан мындан дагы тереңирээк маселе, бул талак маселесинде бир адамдын тагдыры башка бир адамга окшошпойт, бир адамдын маселеси дагы экинчи бир адамдын маселесине окшошпойт. Ошондуктан бул маселени мындай тереңирээк, туурараак, тагыраак билгиңиздер келсе, эң жакын жердеги ошол дамылдаларга, имамдарга, молдокелерге кайрылсаңыздар, алар сиздерди экөөңүздөрдү тең сурап, анан жыйынтыктуу жообун берет деген үмүттөмүн. Бул маселе менен мындай бир өтө жеңил пикирде караган болбойт. Бул кээде харам халал, халал нерсе харам болуп калыш ыктымалдары бар. Ошол себептен мен жеке эле сизге эмес, бардык илимдүүлөргө айта кете турган сөзүм бар. Мисалы үчүн мен фатва бөлүм башчысы катарында мага талак боюнча маселелер келет. Айрыкча Бишкек шаардык имамдар, кээ бирде мечиттердин имамдары 3 талак маселеси менен кайрылып калышса айтышат, бул маселеде болбойт, жол жок. Бирок муфтиятка барсаң, ошол жерден сага жол ачып берет дегендей сөздөрдү айтышат. Бул дөперестик сөз. Эгерде жол жок болсо, аны мен эмес, Азирети муфтий эмес, эч ким ачып бере албайт, туугандарыбыз. Эгерде сиз талак боюнча маселени билбесеңиз, мен ушуну биле албайм, ушуга күчүм жетпейт, же ушуну жооп бергенге менин жумушумдун функциясы жол бербейт деген таризди узатсаңыз, сизден башка билимдүүрөөктөр жооп бериши мүмкүн. Анан өзүңүз жол жок деп айтып алып, буга болбойт деп айтып алып, андан кийин ошол жака барсаң жол таап берет дегениңиз, бул кыяматта сиз өзүңүз жооп бере турган маселе болуп эсептелинет. Аллахтын дини жөнүндө, Аллахтын шарият айтылып жаткан учурда, ошол убакыт эртең кыяматта ушул сөзүм үчүн кантип жооп берер экем, ушул сөзүм туура болуп, ошого сооп алар экем, же болбосо теңирден тескери болуп калар бекен деген маселени албетте эки көзүңүздүн алдында коюп, андан кийин сүйлөөңүз шариятка милдеттүү деп саналат. Бизге дагы бир коңгуроо келип түштү, коңгуроого кулак салабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Сизге суроо берем дегем. Мен күйөөм Россияга барып үйлөнүп алган ал жактан. Ал эми мен ага айткам, шарият боюнча аялы ыраазы болбосунча сен никаң туура эмес десем, жок, мен эмеден центральный мечиттен эмелерден сурагам, ал бул болот, үйлөнсө болот деп айткам да. Мейли дедим, мен макул деп ушу 3 жыл 4 жылдан бери жашап жүрөт. Мейли деп макул болдум, кече ушу баары билинип, анан кайра кетти Россияга. Азыр кеткенден бери дагы менен сүйлөшпөйт, антпейт. Бирок ошентип кеткен, ал эми кандай туурабы бул? Мен деген 4 балам бар. Эми жаш бул немеге туура келеби деп ошондой суроо берейин дегем да. Рахмат сизге. Бул деги эле сиз эмес, бардык аялдардын мындай бир кызыктырган суроо болуш керек. Деги эле нике кыйганда биринчи аялдын байбиченин ыраазылыгы керекпи же керек эмеспи деген маселе. Шариатта аялдын ыраазылыгы керек эмес. Эгерде аялдын ыраазылыгы керек деп айтсак, анда эч бир эркек экинчи аялга үйлөнө албай калмак. Эч бир аял экинчи аялды ал деп ого ыраазы болбойт, анан кийин ыйлап-сытап кийинчерээк макул болуп бериши мүмкүн. Ошол себептен сиздин күйөөңүздүн айтканы туура. Шариатта сиздин ыраазылыгыңызсыз эле экинчи, үчүнчү, төртүнчү аялдан уруксат берет. Бирок ошол убакта башка бир бирок деген нерсеси бар. Мына ошол эки аялды кармоо, олорго көңүл буруу, олордун моралдык, материалдык жактарын камсыз кылуу, аларга адилеттүүлүк мамиле кылуу деген нерселерди дагы ошол эркек башына салыш керек. Анда дагы аялдын ыраазылыгын сурабастан туруп эле ошолорго берүүсү милдеттүү болот. Мен ачка отуруп ыраазымын, мен өлүп калганга ыраазымын десе деле болбой алып келип ошол дүйнөсүн берип аялды камсыз кылуусу милдеттүү болот. Анан ошон үчүн бул күйөөңүзгө айта турган нерсем, Кудайдан коркуңуз деп айтар элем. Эгерде бул Россияда жүргөн болсо, балким азыр бул көрсөтүүлөр дистерге чыгып, базарда сатылып турат, аларга жетип калган болсо, балким көрүп калар. Балким сиздин күйөөңүздөн башка бирок ошого окшогон тагдыр башында турган эркектер билер. Эгерде сиз мына ушундай болуп экинчи аял алып, биринчи аялыңызды карабай кеткен болсоңуз, ал 4-5 баланы карап үйдө калган болсо, Кудайдан коркуңуз. Эртең сиздин дагы бир туугандарыңыздын башында, эже карындашыңыздын башында, кара чечекей кызыңыздын башында ушундай тагдыр болуп калышы мүмкүн. Бардык убакта өзүңүздүн аялыңызга мамиле кылган убакта ошонун ордуна эжеңизди, карындашыңызды, эң жакын энеңизди коюп көрүңүз. Эгер ошого ыраазы болгон болсоңуз, анда мейли. Бирок ага чейин барбайсыз, ага ыраазы болбойсуз. Кудайдан коркушуңуз керек болот. Кээ бир аялдар бар, айтышат, күйөөм кеткен 15 жыл болду. Ар 3 жылда келет, кайра 3 жылда кетет. 3 жылда келет, кайра бир ай туруп кайра кетет, ошентип жүрөт. 15 жылдан бери ушундай өмүрүм карып кетме болду деп ыйлайт. Же талак бербейт дейт. Эгерде сиз ушундай болуп аялыңызды коргула турган болсоңуз, аялыңыз ыраазы болбой турган болсо, андай эмес.
İslam şariatında degerde güyösü ayalı menen 4 ayga çeyin çoğu bir töşökö jatmasdan janına gelbey koygon bolsa, ayal sot karızdanга hukugu var. Ayaldın dagы tamak içkende, okat jegende güyösүн карап отургусу келет, onu жыттагысы келет. O şariat уруксат берген нерсе. Аны ол темсилеп Россияга кетип калган болсо, тиякта бирөө менен жүргөн болсо, анан биякта бул кандай болот? Жок, андай эмес, андай эмес. Ошон үчүн мен мындай бир өтө бир жакшы нерсе өкмөт башчыларынан ушул дүйнүн балким жетеби жетпей калабы. Алар ушул биздин Кыргызстандын шартында ислам боюнча сотторду түзүп беришкен болсо, ошо кадимгидей күч кубат беришкен болсо, мына ушундай учурда эгерде жанкы аял кишини таштап, мындай бир ыраазылыгысыз эле көп убакытка кетип калган убакта ажыраштырып берип кой укуктарын колубузга берген болсо, анда биз ажыраштырып бермекпиз дагы, башка турмушка чыгып өзүнүн дагы рызкысын көрмөк. Бул өтө бир туура эмес нерсе. Бирок ошого карабастан ыраазылыгы эмес, аял кишинин билүүсү дагы талап кылынбайт. Анда эч бир ким уруксат бербей коймок. Бул жашоо ушундай өзүнүн ачуусу менен, таттуусу менен жашоо. Бул дүйнө сыноо дүйнө. Бардык эле нерсе биз каалагандай боло бербейт. Биз каалабайбыз кембагал болуп калабыз. Биз каалабайбыз моминтип мыйзамдарды кабыл алып коюшат. Биз каалабайбыз кыздарыбыз көчөдө жылаңач жүрөт. Биз каалабайбыз балдарыбыз сатылып атат, кыздарыбыз сатылып атат. Демек бардык эле нерсе биз каалаган нерсенин үстүндө түзүлө бербейт.